Кой жылдызы, сиз бул күнү жалгыз иштегениңиз жакшы. Маселелерди чечүүгө башка адамдарды тартпаңыз, антпесе көйгөйлөр же пикир келишпестиктер пайда болот. Каржылык же мүлктүк бүтүмдөрдү сүйлөшүүгө оңой күн, жеке мамилелерде жумшак болуңуз. Качар, жумуш жана үй бүлөлүк көйгөйлөр сиздин катышууңузду талап кылат жана бир эле учурда бир нече маселени чечүүгө туура келет. Бул тажатма болуп, чыңалуу иштин сапатына таасирин тийгизиши мүмкүн. Ката кетирбөөгө жана башкалар менен болгон мамилеңизди бузбоого аракет кылыңыз. Эгиздер жылдызы. Куруу жана пайдасыз сүйлөшүүлөрдө көп убакытты жоготуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Башкаларга ачууланбаганга аракет кылыңыз. Тажрыйбалуу инсандардын кеңештери жумушта же жеке мамилелерде колдонууга арзыйт. Кечинде жагымдуу сюрприз күтөт. Бөйөн, сиздин жаңы күнүңүз татаал болот, бирок көп нерсеге жетишүүгө болот. Талаш тартыштарда ачууланбаңыз. Тынч жана конструктивдүү сүйлөөгө аракет кылып, компромисс издеңиз. Бул күнү ири келишимдерди түзүү зарыл эмес. Маанилүү сүйлөшүүлөрдү башка күнгө жылдырганыңыз жакшы. Арыстандар, сиздин энергия жана активдүүлүк жогорку деңгээлде. Сиз көп нерсеге жетишесиз. Татаалдыгы же көйгөйү аларды коркутпайт. Кесиптештериңизди таң калтыра турган маселелерди чечүүдө стандарттуу эмес мамиле жардам берет. Жаңы мамилелер башталышы мүмкүн. Бийкештер жылдызы, бүгүнкү негизги нерселердин баарын белгилеп, башка маанилүү эмес маселелерге алаксыбаңыз. Ошентип белгиленген пландарды өз убагында аткаруу оңой болот. Жаңы өнөктөштөрдү табуу же жумуш ордун алмаштыруу жемиштүү болуп, кубанычтуу натыйжаларды берет. Жеке мамилелер жакшы өнүгөт. Тараза жылдызы, сүйкүмдүүлүк жана жагымдуу жүрүм-турум бизнес сүйлөшүүлөрүндө же жетекчилер менен баарлашууда жардам берет. Бул күндү үй бүлөңүз жана жакындарыңыздын жанында өткөргөнүңүз туруз. Чаян, баары сиз үчүн жакшы болот. Жумушта өзгөрүү же көтөрүлүү мүмкүн. Иштер тез жана сиздин пайдаңызга чечилет. Башкалар менен баарлашуу оң нотада болот. Күтүлбөгөн тараптан бонус же кошумча киреше алышыңыз мүмкүн. Жаачы жылдызы, бул күнү айланаңыздагы адамдар сиздин жакшы сапаттарыңызды байкап баасын беришет. Муну идеяңызды жайылтуу же сиз каалаган адамды кызыктыруу үчүн колдонуңуз. Жаңы байланыштарды түзүү сизге оңой жана жагымдуу болот. Ал эми эски байланыштарды кийинки деңгээлге көтөргөнүңүз жакшы. Текечер, кыжырдануу жана жаман маанай сизди күнү бою коштоп жүрөт. Жадатма кичинекей нерселер же кечүгүүлөр сизди ачуулантып, жумушка көңүл топтоого тоскоол болот. Позитивдүү нерселерди, ийгиликтериңизди жана пландарыңызды эстеңиз. Бул тынчтанууга жардам берет. Эс алууга убакыт бөлүңүз. Суугуяр, эмоционалдык деңгээл жогорулайт жана жумушта пикир келишпестиктер адаттагыдан көбүрөөк болот. Ошол үчүн чыңалган учурларды тамашага айландырып, юморуңузду күйгөзүңүз. Бул сизди чоң конфликттерден сактайт. Каржыңызды үнөмдөөгө аракет кылыңыз. Балыктар, сиз жумуш, бизнес сүйлөшүүлөр жана келишимдер түзүү үчүн жагымдуу күндү таба аласыз. Кыска сапарлар жемиштүү болот. Тажрыйбалуу кесиптештер жакында сизге күч жана убакытты үнөмдөй турган кеңештерди беришет. Жеке мамилелерде мурунку жагымсыз учурларды эстөбөөгө аракет кылыңыз.